Кайрадан саламатсыздарбы менин кымбаттуу көрүүчүлөрүм, угармандарым. Өткөн бөлүмдө биз Айжаркындын эң бактылуу күнү тоюнда күтүүсүз жерден анын тагдырын талкалаган билдирүү келгенине күбө болдук. Адилеттин башка аялы жана баласы бар экени чынбы? Же бул кимдир бирөөнүн атайын уюштурган кадамыбы? Сиздердин жазган пикириңиздерди окуп, аябай толкундандым. Көбүңүздөр Айжаркын тойду токтотушу керек десеңиздер, кээ бириңиздер атасынын кадыры үчүн чыдаш керек деп жаздыңыздар. Бүгүн биз Айжаркындын кандай чечим кабыл алганын жана Адилеттин бул окуяга кандай жооп бергенин билебиз. Видеонун аягына чейин көрүңүз. Анткени бүгүн баарыбызды таң калтырган дагы бир сыр ачылат. Адилет бөлмөгө киргенде Айжаркындын колундагы телефонду көрүп, жүзү өзгөрө түштү. Бирок ал тез эле өзүн колго алып, жылмайганга аракет кылды. Айжаркын, алтыным, эмнеге даяр эмессиң? Элдин баары бизди күтүп жатат, деди ал жасалма үн менен. Айжаркындын көздөрүнөн жаш куюлуп, телефонун ага көрсөттү. Бул эмне, Адилет? Бул келин ким? А бул наристе ким? Мага чындыкты айт. Болбосо мен азыр бул көйнөктү чечип, элдин алдына чыкпайм. Айжаркындын үнү титиреп чыкты. Адилеттин өң кубарып, дубалга таянды. Ал мынчалык тез ачыкка чыгаарын күткөн эмес эле. Бөлмөдөгү жымжырттык кулакты жарып жатты. Сыртта болсо керней сурнай жаңырып, элдин шаңдуу үнү угулат. Бул карама каршылык Айжаркындын жүрөгүн ого бетер оорутtu. Айжаркын, бул жөн гана ката. Ал келин менин мурунку таанышым. Ал сени менен мени ажыратуу үчүн ушинтип жатат. Мага ишенгин, ал бала меники эмес. Адилет калп айтып жатканы анын титиреген колунан эле билсе болоор эле. Ошол учурда эшик ачылып, Айжаркындын атасы, арык чырай, чачына ак кирген мугалим атасы кирип келди. Ал кызынын ыйлаганын көрүп, башын жерге салды. Ата, сиз баарын билет белеңиз. Эмне үчүн унчукпадыңыз? Айжаркын атасынын көзүнө тигилип карады. Атасынын көзүнөн жаш тегеренип, ал кызынын алдына чөгөлөп отуруп калды. Бул көрүнүш Айжаркынды шок абалга салды. Кызым, айланайын кызым, мени кечир. Мен чоң күнөө кылдым. Менин кумардан карызга батып, үйүбүздү баарын алдырып жибербедимби? Адилеттин атасы болсо менин карызымды кечип, үйдү кайтарып берүүнү бада кылды. Бирок бир гана шарт менен. Ал шарт, сен Адилетке турмушка чыгышың керек эле. Мен сени сатып жибердим, кызым. Атасынын үнү өксүккө толду. Айжаркын эми түшүндү. Бул той сүйүү эмес, бул соода болчу. Адилетке анын сулуулугу жана атасынын карызы гана керек эле. Ал эми Адилеттин өзүнүн жашырган үй бүлөсү бар болчу. Ал эми Салим айым, Адилеттин апасы, бул сценарийдин башкы режиссеру эле. Урматтуу достор, уктуңуздарбы? Кандай гана коркунучтуу чындык. Атасы өз кызын карыз үчүн сатып жиберген. Ал эми Адилет башка аялды сүйүп туруп, Айжаркынга үйлөнүүгө макул болгон. Бул жерде бир гана курмандык бар. Ал курмандык Айжаркын. Эми суроо туулат. Айжаркын атасынын күнөөсүн жууш үчүн өз тагдырын ушул алдамчы адамдарга байлап бериш керекпи? Же баарын таштап,
элдин шылдыгына карабай качып кетеби? Кийинки 3 бөлүмдө биз Айжаркындын күтүүсүз кадамын көрөбүз. Ал тойдо баарынын алдында эмне дегенин билсеңиздер, жакаңыздарды кармайсыздар. Сиздин оюңузча Айжаркын атасын кечириши керекпи? Эгер сиз анын ордунда болсоңуз эмне кылат элеңиз? Пикириңизди сөзсүз комментарийге калтыра кетиңиз. Видеого лайк басып, каналга жазылууну унутпаңыздар. Анткенди 3 бөлүм мындан да кызыктуу болот. Кийинки бөлүмдө жолугушканча сак саламатта аман калыңыздар.